Мынагу мен айтайын дегеним, албетте Дастан Далабаевич айткандай, чынында айлык маяна, пенсия, пособие көтөрүлгөнүн эл сезиш керек да. Мына биз жыл сайын эле пенсияны ушул 10%га көтөрүп атабыз. Мисалы 7000 алса 700 сом кошулуп атат. Бүгүнкү күндөгү мына инфляциянын баасын карап көрүңүздөр. Мен эми 22 жылга салыштырмалуу айтайын. 25 жылы 22 жылга салыштырмалуу. 10-11 айында 25 жылдын азык түлүктүн жалпы инфляциясы 7-8%ды түзүптүр. Эң чоң өсүш мисалы картошка 40-45, жер жемиш 35-40, ет 10-11%, балык 13%дан 18%га чейин өскөндүгү байкалып атат да. Мындайча айтканда, бул быйылкы 25-тин ушул жалпы өсүшү 7-8%ды түзүп атат. Бул 24-тө деле инфляция 6,3%дан жогору болгон. Бул эми абдан элге чынында азыр азык түлүктүн ушул кымбатчылык элди муунтуп турган кезде. Ушунун алдын алышыбыз керек. Буга кандай пландарыңыз бар? Камила Абдразаковна, чындыгында жыл сайын октябрь айларында пенсияны көтөрөбүз дегенде биз инфляцияны да сөзсүз түрдө карайбыз. Пенсиянын өсүү темпин инфляциядан биз жогорураак коебуз. Чындыгында реалдуу өсүш болуш керек. Реалдуу өсүш. Муну биз дайыма бул да көзөмөлдө инфляциядан кем болбойт пенсиянын өсүшү. Анан баягы мүмкүнчүлүккө жараша, мисалы 2-3 жылдын ичинде эле мурда 50 миллиард болсо 110 миллиард болуп кетти. 21 жылы пенсия төлөөгө бюджетибиз 44 миллиард болчу, 25 жылы бюджетибиз пенсия төлөөгө 110 миллиард. Анан мен дагы айтып атам, азыр соцфонд менен чогуу иштеп, азыр киреше булактарында карап атабыз. Балким республикалык бюджеттен да бир мүмкүнчүлүктөрүн карап көрөбүз. Азыр ошо өсүү темпин мындай кичине жогорулатып көбөйтүп берсек деген алдыбызда максат бар. Мунун үстүндө биз эмдиги жылы толук кандуу иштейбиз. Мен эмне үчүн муну сурап атамын? Мен муну демографиялык көрсөткүч боюнча мен чыгарып жүргөн мыйзамдарым дагы ошого байланыштуу. Мына тоолуу, алыскы барууга, анан чек ара аймагындагы айылдарга мына биз жөлөк пулду ошол менин мыйзамым боюнча 3000 сомдон кошулган жоон иштеп чыктыңыздар. Азырчылык билдирем, 1-январдан баштап 3 баладан баштап ала баштайт. Анан менин мунугу бир токтомду ушу чуркап жүрүп чыгартырдык эле бул баатыр энелерге. Баатыр энелерге ушул көңүлүңүздөрдү бургум келет да дагы бир жолу. Ушул токтом чыгардык эле 24-жылы. Ошол аткарылбай, токтом долбоор аткарылбай калды. Баатыр энелерге ушул жөлөк пул берүү. Биз мына 11-жылы 1000 сом компенсация кошулганы менен ошол бойдон өзгөрүлбөй турат да. Эми мен башка жол менен барайын деп атам. Азыр мыйзам долбоорум даяр. Ошого бир жумушчу топ түзүп, биргеликте өкмөт менен ушул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга мен сиздерден жардам күтөм. Ошого бир жумушчу топ түзүүгө жардам берсеңиз. Анан ушул баатыр энелерге ушул компенсация же болбосо жөлөк пул берүү жагын мыйзам долбоору менен алып чыгайын деп атам да. Бул эми жашоо минимумунан төмөн болбогудай компенсация берилүү жагын көтөрөм. Муну эми кеңешип kesken бармак оорубайт. Муну кеңешели. Мамлекетте 31764 эле баатыр эне бар. Алардын дайыма барсаң пенсиябыз аз дейт. Башка бизге эч кандай жеңилдиктер жок дейт. Ошон үчүн жанагы кошулган 1000 сом азыр эми инфляциянын мезгилинде эчтекеге жарабай калды деп атат да. Ушул компенсацияны көтөрүү жагына мына мен мыйзам долбоорум дайын, чогуу иштесек. Тийиштүү министрликтерден жумушчу топко биз берели, чогуу иштеп, чогуу карап чыгалы. Рахмат. Это очень хорошо на самом деле. Макропоказатели отличные. Я даже не говорю хорошие, отличные. Но, откровенно говоря, обычный наш гражданин, он не чувствует вот этого роста. Объясню почему. Он идет на базар, видит инфляция высокая, цены на продукты растут. Идет на улицу, хочет с детьми отдохнуть, детских площадок нет. Вы заставьте мэрию работать, в конце концов, Бишкека. Детские площадки Советского Союза некоторые не строились. Вот Минфин говорит, деньги есть, денег много, дайте, пожалуйста, мэрии или у мэрии найдите 200 миллионов сомов, давайте в 2026 году для детей,
стариков и обычных среднего возраста людей мы создадим условия для занятия спортом, досуга. Можем это сделать? Кылалабыз мындай жөнөкөй нерсени. Кылалабыз. Бересизби каражатты? Трансферттерде бизде целевой бар. Ошондон жергиликтүү бюджеттерге балдар бакча аянтчасын курууга бөлүп беребиз анда эндиги жылы. Чоң рахмат. Уже оптимистично звучит, Адалиш. Потом в детский сад идешь, в школу идешь, заработная плата учителей, воспитателей детских садов, директоров, она очень демотивирующая. Я знаю, что с 1 апреля 2026 года будет рост. Ну, скажите, насколько будет рост? Айлык акылар бар десен алабыз. Ооба. Мен жана өзүмдүн интервьюмда айтып кеттим, эмдиги жылы жылдык эсеп менен 58 миллиард сомдой керек. Биз 1 апрель анан 1 октябрь деп эки этапка бөлдүк. 38 миллиарддан бир аз ашыгыраак акча каражаты мына бюджетке кирди. 1 апрелден баштап ушу социалдык тармак, мугалим, врач, маданий кызматкерлерге анан жана биз тейлөө кызматкерлерине топ моптор 50%дан кем эмес көтөрөбүз. 1 октябрдан баштап кээ бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер да калып калган, алардын да айлыктары бүгүнкү күндө аз, ошолорду дагы 50%га чейин көтөрөбүз. Өтө сонун. Техперсоналды дагы унутпагыла, Сураныч. Да, аны быйыл да баштаганбыз, быйыл 1 этабын баштаганбыз, топ моптордукун эмдиги жылы дагы көтөрөбүз.